Так, бандикамды установка кылгандан кийин биз звугун установка кылып алышыбыз керек. Ал үчүн мына жерде турган микрофонду басабыз. Мына звук деген веб-записке галочка коебуз. Параллельно сохранять дегенге галочка койбойбуз. Андан кийин основное устройство дегенден мына 3 бурчтукту басып, динамики дегенди тандайбыз. Дополнительное устройство микрофон тийбейбиз. Андан кийин ошол жерде микрофон 2 дегенди тандайбыз. Громкосту 100г жакыныраак коебуз. Моно дегенге тийбейбиз. Общая звуковая дорожка вместе с основным устройством дегенге галочканы коюп, окей басып коебуз. Андан кийин бул жерден биз мыштын эгер веб камераны бассак, бизде могу жерде кичинекей болуп өзүбүздүн сүрөтүбүз чыгып калат. Мына жерде окейди бассак, мына жерде мен көрүнөм. Андан кийин кийинки настройкасын торгош үчүн можешь показать курсорго галочка койсок, биздин иштеп аткан мышыбыз көрүнөт. Андан кийин биз щелчок бергенде синий берсин, левый кнопканы басканда красный жанат, правый басканда синий жанат. Андан кийин биздин курсордун эффекти, могу жерде галочка койсок, биздин курсорубуз кыймылдаганда сары цветте чыгат. Окей басып коебуз. Ушинтип биз бандикамды туруп алсак болот. Андан кийин могу чоң терезени кичирейтиш үчүн могу жердеги кичинекей бурчтукту басып койсок, кичинекей болуп калат. Андан кийин мыштын оң жагы менен кичинекей жерге апарып сактап койсок болот.